кылышы мүмкүн. Айтпай эле койсок болмок да. Интернеттен жана жаш кыздар мушакын көрдүм. Эми элестетиңиз, бала чакалуу болуп калган күйөө бар аялдар кайсы эркекти талаш мушташмак эле, жаш кыздар мушташат да. Жаштар сүйлөсүн. Жок, биринчи кыздар сиз айтып атпайсыз, кыздар мушташып атат депчи. Негизи кыздар мындай мушташпаш керек да, кыздар уялыш керек. Ошо мушташып, бирөөнөн талашып эметкенден кыздарда уят болуш керек. Кыздар мисалы мушташкан, ал балдарга мушташса, ал эми кандай десем, сиз айткандай балдарга көрүнбөйт көп. Балдар деп коет, булар келечекте атасы болот, эмеси мындай жөлөк таяк болот деп айтып коет да. А кыздар деген эне, ал мындай келечектеги эне балдарга жакшы тарбия бере турган, сүтүн бере турган жакшы мындай өзүн кандай десем эми мындай жакшы жакка алып барыш керек да. Анан сиз Кыздар айтып өтпөдү. Анан ушуга эми токтотуш үчүн эмне кылыш керек? токтош үчүн ал кыздар өздөрү талашып. жок, эми ал кыздар өздөрү токтош керек. Аны эч ким токтото албайт деп ойлойм. Анткени кыздар өзүн кармап, мен мушташпайм, эмнеге мушташам, мен ошол үчүн мушташпайм деп өзүн эркин кармап, өзүн мындай кандай десем, өзүн кармап коюш керек. Мен айтып кетет элем, ошо пайдалангыла, агентти да пайдалангыла, бирок жакшы жагына пайдалангыла да. Жаман жагына эмес. Сизге өзүмө сизге да айтмакчымын. Жаштарды кыса бербеңиз да. Кечке эле мундей эле тинтпей эле кызы. Баарды өздөрү кылса, өздөрү үйүнөн кандай тарбия көрсө, эжелер кандай тарбия берсе, ошондой болуп чоңоет. Сиз бияка кармаба десеңиз, күмөндөр айткандай токту кармаба десең кармайт буларчы. Ошондой да, өздөрүнүн эркине коюп коюңуз. Өздөрү кандай тарбия көрсө, мектептен кандай, чөйрөсү кандай болсо ошондой болуп чыгат. Биз 10 жыл окуткан мугалимдер биртке өзгөртүшү мүмкүн, бирок сиз бир жолу келип буларга бир нерселерди айтып өзгөртүп кете албайсыз да, ошону айтат элем. Бирок жанагы адеп ахлак жөнүндө айткандарыңыз туура, мен ага кошулам. Бала вопрос бердим. Эгер сенин кечинде саат, түнкү саат 10-до же 12-де сенин неме карындашыңа бир бала келип чыкырып атат, эмне кылат элең, чыгарат белең? Мен балдар ушундай айтат, мына биздин деле бакелер айтат, кечинде чыкпагыла, антпегиле деп, а өзүлөр кечинде кыздарга кетип калат да, анан кийин алардын деле байкелер бир нерсе дейт да, туурабы? Сен эмне кылат белең мисалы? Дегенде деп айтышы мүмкүн, байкелер болсо да. Эми алар эртеси күнү чыксаң чыгып кел деп айтат болчуму? Кечинде эмне дейт элең? Бизди деле ошентип чыгарбайт да, силер бизди деле түшүнгүлө да. Может, мен жокто чыгып кетиши мүмкүн. Силерге рахмат. Бүгүн биздин ушул мектебибизге келип, ушундай жакшы теманы тандап, биздин ушу өзүбүздүн окуучуларыбызга ушундай талкуу кылып атканыңар. Эң биринчиден бул силердин дагы биз бүгүн отуруп өзүбүздүн көптөгөн жаштарыбыздын өзүнүн ойлорун билдик, жазгандай таасир берет экенин, агент кандай таасир берет экенин. Бир ушу мен жыйынтыктоочу сөзүм ушу кыздар менен балдардын проблемасы бул постоянно дайыма болгон проблема. Эң биринчиден урматтуу биздин жаштар, биздин келечек муундарыбыз, биз деген мына бардык эле улуу муундун элдери кошулат болуш керек. Өзүбүздүн кыргыздын тарбиябыздан алыс чыкпашыбыз керек. Мисалы, кыз деген узунураак кийинип, скромныйраак кийинип жүрүшөт да. Сулуулуңар да аз эле көрүнөт. Жылаңачтанып койсоңор эле сулуу көрүнөм деп ойлобогула. Бул туура эмес, анткени ден соолукка зыян келет, көп адамдарга провокация болот. Ошон үчүн жаз болгондо да адеби менен жүрөлү, кыш болсо да адеби менен жүрөлү. Чоң рахмат. Жигитти таштап кетти деген, ал жигитти таштап кеткенден кийин бүт баарысы токтоду, болду деп ойлойт да. Анын артында канча жигит бар экенин алар мындай унутуп коюшат да. Толтура эле Жигиттер көп, жигиттер көп, ал бир жигит үчүн ошо жигиттин туура эмес экендигин алар ойлонбойт да. Мени таштап кетти, значит мен буга татыктуу эмесмин деп ойлонуп койбойт да. Ал артын ойлобой эле анын өзүн өзү. Ошо жигитти смертельный сүйөт да. Анан ойлойт да, болду, мандан башка мага эч ким керек. Унутса болот да, аракет кылса болот. Адамдын өзүнө эрк керек да. Бул жака биз жигит үчүн келген эмеспиз да бул дүйнөгө. Эрки жоктун баардыгы ойлоп аткан экен, Жакшы. Эгер ал жигит менен кыз бири-бирин смертельный сүйсө, анда эч качан ал экөө бири-бирине анчалык жамандыкка барбайт. Экөө бири-бирин сыйлай билет. Демек экөө жакшылык жака
жүрүш керек. Андай жаман жакка эгер бири-бирин, мисалы мен апамды жакшы көрөм, мен сизди жакшы көрөм, сиз өлүң мен үчүн деп айтпайм эч качан. Кайра апамды үйдө көтөргөнгө аракет кылам. Мисалы мугалимдер деле бизге жакшы тарбия берет, жакшы немелерди айтат, сөздөрдү айтат, мындай болгула, тиңдей болгула депчи. Мисалы ошол учурда деле балдар мугалимдердин сөзүн укпай деле өздөрүн өзү билип, мисалы айтып атасыңар, жигит өтүгүн төргө илип дегендей, азыр айтып атасыңар, көпчүлүгү жигит сүйүү депчи. Сүйүүнүн түрлөрү болот. Ата энеге болгон сүйүү, ата мекенге болгон сүйүү жана ошондой эле жигитке болгон сүйүү деп коеюнчу, акыркысы. Бирок мындай болот да, мына агент деген шайтан бар да. Анан силерди мындай чакырат да, кел деп. Анан кийин чыгасыңар, ата энеңерден качып чыгасыңар, бекем чыгасыңар, алдап чыгасыңар, дагы башка да. Анан эртесине ата энеңер урушса, аз болот да, ушундай, көп болот да, ушундай. Ошондой болушу мүмкүнбү? Болушу мүмкүн, албетте. Эгерде ал кыз деле мисалы кел дегенде жөн эле эгерде башы иштесе, акыл эси ордунда жакшы кыз болсо, анда ал кел деген жерге барбай, кичине өзүнүн сөзү менен тереңирээк ойлонуп, өзү ошонун бир баланын немесин, паролун билип алып, ал баланы мындай өлө жамандап неме кылып салыптыр да. Бүт жана досторуна бала жамандыгынан чыдай албай өзүн өзү асынып өлүп алыптыр да. Бул Россияда болгон окуя. Негизи дүйнөдө бар бүт адамдардын эле мындай жаштардын 85%-ин өзүн өзү өлтүрүү оюна келет экен да. Оюна келип, бирок буну биз алдын алганга болот экен. Мисалы, биринчиден жанагы өзүн өзү өлтүрөм деген баланы мындай бетинен эле көрсөң болот да. Бети жана капалуу, бир эчтеке айта албай жүргөн балдар болот. Кыздар эмне үчүн сиз айтасыз, алар айтып коймок беле деп? Албетте айтат, эгер сен аны жылуу сүйлөсөң, жылан ийинен чыгат дейт. Эгер барып жакшы сүйлөп, ошону билүүгө аракеттенсең, сөзсүз аны мен мындай мамиле курууга болот. Апаларыбыз айтып атпайбы, эгер сен ошондой кылсаң, мен сени өлтүрөм, сен бизди өмүр бою ушундай уятка калтырасың депчи. Антип айтпаш керек, кызы менен сырдаш болуш керек, сөз сураш керек, ошонучу. Эмне жигитиң болду, барбы, же жокпу деп өзү ата эне ошо кадам койбойбу? Сенде жигитиң барбы деп сураса, кыз айтат да. Эгер антип айтпай жүрбө. Анан айтсачы, жигит менен жүрбө десечи, күйөөгө чыкканча жүрбө. Кызы күйөөгө чыкканча жүрбөгүнүң, мени уят кыласың десечи. Андай жүрбөш керек. Ар бир нерсенин чеги бар. Жүрөт десе эле ар бир бала менен кете бербеш керек да, туурабы? Ар бир бала менен. Жок, бир жакшы бала менен жүрөм дейсиң да, бир жакшы бала менен жүрөсүң. Ата энең айтат, жок, жүрбөйсүң. Күйөөгө чыкканда анан жүрөсүң деп атат да. Силер болбой атсыңар, силер шашылып атасыңар. Подростковый возраст. Эгер анда аябай өлүп талып ошо шашылып атсак, балага айтабыз, эгер сен мени жакшы көрсөң, күт мени дейбиз. Кайка бармак эле күтпөй. Күтөт, эгер жакшы көрөт. Жакшы көрсө, сүйсө, чын дилинен сүйсө. Бул неме жашоодо эч ким күнөөлүү болуп жаралбайт билесиң. Бүт бардык адам бул дүйнөгө келгенде ак таза болуп жаралат. Бул ошо дагы өзүндө да, бул адам өзүн өлтүргөн дагы өзүндө. Эгерде адам мен бул жашоодо жакшы жашам, мен ушундаймын десе, бул эч качан өзүн өлтүрбөйт деп ойлойм да. Лох десе эле мен лохмун деп өлүп калбаш керек да. Эртеңки жашоону келечекти ойлошу. Анда Азиз мынакей ортадан улам колун көтөрүп атат. Сен де көргөн ушул мына өзүң көрбөсөң да сезип жүрөсүң, ушул жаштарды өтө көп өлүм болуп аткан экен. Сен кандай көз карашың? Сүйлөй бер. Туптура саламатсыздарбы? Мен мына 18-ге чыктым быйыл. Алхамдулилла 18-ге чыктым. Ушул күнгө чейин бир нерседен өкүнгөн жокмун. Бир нерседен. Эмнеге? Мен төрөлгөндөн баштап бир эле арманым бар. Мен ата энемдин жүзүн көргөн эмесмин. Мына чоң. Мен ошол нерсе үчүн азыр бир сөз үчүн өлүп калат. Мен деле ошентсем боло берет экен да демек. Мен анткен жокмун. Мен бул дүйнөгө сыноо үчүн келдимби? Демек, мен жашашым керек, Алланын сыноосунан өтүшүм керек. Бул жерде жаңы эле айтпадыбы? Бу жерде бир бала айтып кетти. Бул дүйнөдөн өзүн өлтүргөн адам бул дүйнөдө да, тиги дүйнөдө да капыр деп. Капыр эле эмес, тиги дүйнөдөгү эч ким эмес ал. Тозоктун 7-кабатындагы отунда күйгөнгө да татыктуу. Ошон үчүн мен айтар элем, баарыңыздарга ушул жерде эгер жүрөгүңүздөрдө ыйман болсо, эгерде туура ойлонсоңуздар, көп ойлонгон адамдын акылы ар дайым көп болот. Ошон үчүн ар дайым туура ойлонуп, жүрөгүңүздөрдөгү ыйманыңыздарды, жүрөгүңүздөрдөгү нурду башка бирөөгө чачырата билиңиздер. Көчөдө кетип баратканда жардамга муктаж болгон адам болсо, эч качан жардамыңыздарды аябаңыздар. Мисалы бир хадис бар. Сокур адамды 40 кадам жетелеген адам дейт, 40 күндүк ырыскыга бөлөнөт дейт. Мына Алланын кудурети. Алла сен бирөөгө мээримдүү болсоң дейт, ата энең сага канча мээримдүү болсо, Алла Таала андан 70 эсе мээримдүү. Ошон үчүн колуңуздардан келеби, бир сөз үчүн өлүп кереги жок. Мен караңгылыкта жашап келатам,
бирок мен өкүнбөйм. Мен Алланын сүйүктүү пендеси болгонум үчүн өкүнбөйм. Рахмат. Суицид бул бир эле деген балдардын жана бир эле жаман сөздөн болбойсун, биздин чөйрөдөн да болуп атат, коомдон. Мен көңүл бурат элем, ар кандай азыркы мезгилдеги биздин Кыргызстандагы секталарга көңүл бурат элем. Мына ушул секталарда дагы жаш өзгөчө жаш өспүрүм балдарды тартып, ар кандай немеле ойлорду айтып, ошондон балдарды өлүмгө, өзүн өзү өлтүрүүгө үгүттөгөн секталар да бар. Мына ушуга биз аябай көңүл бурушубуз керек азыркы мезгилде. Рахмат. Чоң рахмат. Махабат эже. Билим башаты, мектеп тарбия башаты үй демекчи, тарбияны ата энеден алып мектепке келип билим берген күндө дагы биз ушул өзүн өлүмүндө кыйган жаштардын күн санап өсүшүн көрүп атабыз. Эмне болгон күндө дагы ата энеби, мугалимдерби, коомчулукпу ушул жаштардын ушундай жолго барышына биз каршы турушубуз керек. Ошондой жолго барышына биз жол бербешибиз керек. Алардын өмүрүн ушу коомчулукта сактап калганга көптөгөн иштерди жүргүзүшүбүз керек. Жогоруда менин окуучуларым аябай жакшы өздөрүнүн ойлорун айтып өттү. Чындыгы бар албетте. Өзүн өзүн өлтүрүү күн санап өсүп атканы да жүрөктү оорутат. Баягы бир уйдун мүйүзү сынса, 40 уйдун мүйүзү зыркырайт демекчи. Классыбызда 30 баланын арасынан бир ошондой нерсеге барса, албетте биз биринчи күндөн ошо мугалимдер, ата энелер бул ишке тартылат, анын артынан канчалык чуркашат, мына бул машакаттуу иш болот. Ошондуктан ошондой ишке барышына биз албетте бөгөт коюп көптөгөн иштерди жүргүзүш керек. Мектепте тарбия иштери жолго коюлуш керек. Рахмат барыңыздарга, ушул жерге катышып бергениңиздерге, оюңуздарды билдиргениңиздерге. Көрсө дүйнөдө бүт эле мындайча айтканда ниети бузук кара адамдар эмес, жакшы адамдар да бар экен. Болгондо да көп экен. Бирок жакшы адам эч качан байкалбайт. Ошонусуңар мен силерге эмнени айтып элем? Силер бир сөз үчүн өлүп атасыңар, андайдын кереги жок. Эмнеге? Силер мындай тегерек четиңерди карап, көчөнү карап көргүлө. Мага окшош инвалидтер канча, буту жок, колу жок, коляскада тургандары канча, тирүү го бирок ошолор. А силерге өлүп эмне кереги бар? Жыргап жашагыла, бирок туура жашагыла. Баарыңарга ыйман берсин Алла Таалам. Эч качан өзүңөрдөгү бир жакшы ой пайда болсо, ошону башка бирөөгө жеткиргенге аракет кылгыла. Эч качан жаман жолго түртпөгүлө. Ал чоң күнөө. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жаштардын жана төрөбүздүн, эже агайлардын, коноктордун сөзүнөн өзүңүздөр чечим чыгарып алат деген ойдобуз. Жана ошондой эле жаштар өзүнүн жакшы ойлорун айтып беришти. Балким биздин берүүдөн кийин жаштар дагы жакшы жыйынтыктарды алып, Кудай буйрса алдыга койгон кадамдарды, ниеттерин жаңылап, жана ошондой эле жакшы кадам таштайт деген ойдобуз. Бүгүнкү жаштар эртеңки келечек дейт. Жана дагы биздин данышманыбыз айтат, кайсыл коомдун жаштары ыймандуу болсо, ошол коомдун келечеги кенен болот дейт. Өлгөндүн өз чору дейт. Өлгөндөр жок болсун, алдыга өнүккөндөр көп болсун. Жаштар сүйлөсүнүн Тиле долбоору коштошот. Саламат калыңыздар.